Алсыздарға жардам берейді. Марқұмду акыркы сапарга узатууда мал жандыктарды союуга тыюу салынып, ашыкча ысырапкерчиликти токтотуу боюнча президенттин жарлыгы чыкты. Бул талапты колунда бар жогуна карабай, баары бирдей аткарууга тийиш. Буга байланыштуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жерлерде түшүндүрүү иштерин баштады. Ошон үчүн бирөө дүйнөдө кайтып кеткен болсо, акчаларды кошакка суу чыгаргыла. Таза суу чыгарайлы, каналдан келейли. Канча өсүптүк өсөт, канча адамдар пайдаланат, канча жашылданат. Bunun баардыгы зикир кылат. Зикирдин баардыгы сол сизге жазылат. Кудук казып койсоңуз, суу чыгарып койсоңуз, тияктанга бери машалла, буга ичкенге дагы. Тияктан эгер канал казып келе алсаңыз, дарыя казып, ар казып келе алсаңыз, бир жерде кудуктан суу чыгарып койсок дагы, канча адам ичет, ошону сол баардыгы сизге жазылат. Андан кейін пайғамбарымыз айтады, "Вағараса нахлан". Құрма дарақ тегіп қойса, yo'sa бардық әлі дарақ тексеңіз. Қанша ақшаңыз бар сіздің? Bir жылқыға қанша ақша кетеді? 70 мың, 100 мың сом кетеді да. Ошоға көчетті алып тұрып, алма тегіп қойыңыз, өрік тегіп қойыңыз, жүзім тегіп қойыңыз. Мөмөсі жоқ болса да тегіп қойыңыз. Жайлауға келіп тұрған алхамдулилля, адамдар кетіп ошоны жеп кетсін. Biz hazır tikmeyiz, tiksek özümüzle kadar tikeriz. Başka adamlar cesin, beçaralarga, yetimlerge, kembağallarga rızkı olsun deyip anda niyet kılmayız biz. Oşun üçün tuğanlar eneler yiyecekler. Siz oşun kişinin akşamınızı, pensiyanınızı toplamızдағы israfkerçilik kılmayın, bir materyal satırlarını alıp bilmeseniz örmeyin, oşun kim öpüp etti dünyada. Oşun atının 10 bak deyip koyunuz. 20 bak deyip koyunuz. Buna soğuk kanday getirir. Soğuğu getiriyor. Üçüncü gelip cep geçse dağı soğuğu sizge жазылат. Uğuru gelip cep geçse dağı, uğuru dağınına günü жазылат, sizge soğuk жазылат. Буга чейин айрым аймактарда дагы айыл тургундары өз алдынча ысырапкерчиликти тыюуга аракет кылып көрүшкөн. Бирок жарлык же мыйзам болбогондуктан баары тегиз баш ийбей, ишке ашпай келген. Түшүнгөн адамдар жанагы кичине эле курукта bir koy soyup delan uzatıp kalganını mınандай jol pol, mınандай kuruluşlarga, joldorga, har kanaldarga berse jakşı bolat elе. Bunu hem bardıq elimiz düşünse. Bul oşo el tezile düşünet. Bunu daha oşo yakta jogor jak düşünbey oturab eкен деп турам мен. Baylar? Baylar düşünbeydi da. Baylar misal üçün biz bir жылкы soysak 10 жылкы soygonda toylarda körüp atabız. Kudanı uzatış üçün 4 жылкы soyup atacak. Bay hem bar eken oşol. Var hakikat, baldar milyoner, yüzдөр milyoner. Oşolar tıyıl olsa el tıyılış kıyın da. Bu jalp eldi bizde bugün aytты, hazır bugün aytılat misal. Tündekişine çekesini okup kaldım, ben tolu okup kaldım. Biroq men özüm kinele suyunu atam, oşonday bolsa kana. İlgerten oylop kelgemiz. Sovetler Soyuzu'nun uagında, partiyanın uagında da bu ölümlöge çıkımdar, Sovetler 3-4 jol joygonbuz. Oşonda men ufralaş bol iştegen, brigat bol. Sovetlerdi toktatgonbuz. Alıp kayra bardığın onu oşo 5'e japarıp degen raykom ötken, özgöndü. O kişi ötüp ketdi. Oşolordu da uagdan beri keleyip atабыз, toktata alбай атабыз da. Biroq onda hökümetin koldosu jok ele. Hazır hem hökümet prezident özü buyruk çıkargandan keyin buga el katu kirişse, toktotsa bolat. Bardıq öz birдей kirişimiz керек. Аталган жарлык коомчулуктун талабы болгону менен бир жолго коюлбай келген. Курулай намыска алдырып, атаандаштык менен аш той берген көрүнүш коомчулукта кеңири жайылып баштаган. Алы жетпеген учурдан насыя алып, колунда барга теңелгени да бар. Bir мелдешке айланып кетти. Бирине бири атаандашып, кыргызда bir орой bir макал бар. Куру намыс баш жарат деген. Мына ушул салтанаттарды өткөрүш үчүн, маркумдарды эскерүү үчүн, аштарды өткөрүш үчүн аябай кредиттерди алып, карызга батып калып аткан. Үй бүлөлүк экономикалык бюджеттин не карабай, эртеңки күнү бирөөлөргө карыз болуп калып, ушундай бир кызыктай десек болот. Бир керек болсо, ушундай бир түркөйлүк абалдарга чейин капталып калып атабыз да. Туура эмес да маалымат кетип атат да. Бул жерде аш тойлордо, эскерүүлөрдө мал союлбасын деген жер жок. Бул указдын 8 пункттан турган указ жарыкка көрдү. Ошонун экинчи, үчүнчү беренесинде айтылып атат. Ар бир областтагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү ушул салтанаттуу, үй бүлөлүк салтанаттуу иш-чараларды жана маркумдар эскери боюнча тиешелүү жоболорду, тиешелүү көрсөтмөлөрдү иштелип чыксын деп атат.
Аталган чектөө аттуу баштуу министрлерден тарта айыл өкмөттөргө чейин милдеттендирилди. Бирок коомчулук аны карапайым эл аткарып, колунда бар байлар баш ийбей калышынан күмөн санап жатышат. Бул жагдайды президент өзү да белгилеп, бирок алар азчылыктын катарында экенин айткан. Эң биринчи кезекте жогорку кеңештин депутаттары, министрлер кабинетинин мүчөлөрү жана чиновниктер үлгү болушу керек. Бул багытта алымдар кеңешине ысырапкерчиликти тыюуга байланыштуу фатва чыгаруу сунушталган. Мурда деле илгери бул кеңерчилик заман болгонго чейин элдер бир кой менен эле узатып жүрүшкөн да, бир кой менен эле тажа болуп, ошондой мааракелерди өткөрүп жүрүшкөн. Ошондой эле кылса болот. Эми бул жерде бир гана азыр бардар, колунда бар адамдар гана бузушу мүмкүн. Шартты неме албай. Анан башка карапайым адамдар барды кош колдоп колдойт. Жакшы болот да, мисалы материал жоолуктардын ал пайдасы деле жок да, бири-бирине өтүп кете берет. Ал жоолукту кийбейт, ал материалды кийбейт. Башкадан башкага өтүп кете берет да. Андан көрө анын ордуна бир өзүнүн колунан келген акчасын апарса, ошону өзүнүн керектисине иштете алат да. Бул ысырапкерчиликти туура эле сөз айтышып атат. Токтотуш керек да. Бирок азыр Куршатта бар да андай нерсе, Куршатта бар, бирок секин-секинден уже калып атат. Мисалы мал сою, ат сою болот атпайбы, неме өлгөндөргөчү. Ошолар секин-секинден калып атат. Мисалы бирөөсү кедей болуп, бирөөсү байбот, бирөөсүнүн колунан келет, келбей калат да. Анын жанында ал ат сойсо, бу кошунасы атаңды ошондо сой албай кредит алат, арамга барып калат да. Ошон үчүн ушундайлар токтотуп койсо жакшы болот эле. Ал эми жарлыктын аткарылышын көзөмөлдөө жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жүктөлдү. Эми жергиликтүү бийликтер өз аймактарында эл менен кеңешип, жол жоболорду иштеп чыгышы керек. Милерге айыл башчыларга протоколный тапшырма берем. Бүт кайсы жерде ушундай жамандык иштер болобу, тажа болобу, кырыкчылдыкпы барып текшерип, азаны аза жолу менен узата турган деп азыр айтып атат. Президент өзүнүн жарлыгында турат. Аза күтүү бизде чынында эле мындай тойго айланып кетип атат да. Дал ушул багытта жогорку кеңештин депутаттары дагы той ашты чектеген мыйзам долбоорун даярдашкан. Учурда коомдук талкууда турат. Ага ылайык 28 февралда парламенттик угуу өтөрү белгиленген. Мыйзам долбоорунда талаптарды бузгандар жоопко тартылат, ал эми кызмат адамы болсо иштен алынат деп жазылган. Роза Ахматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал.